Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары башталды. Лидерлер эки тараптуу кызматташууну тереңдетүүнүн келечегин талкуулашат. Кыргыз-Өзбек бизнес форумунун жыйынтыгында 168 миллион долларлык 11 документке кол коюлду. Ишкерлер кеңешинин отурумунда кызматташтыктын жол картасы талкууланды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунда Өзбекстандын лидерин президент Садыр Жапаров тосуп алды. Флагштокторго эки өлкөнүн желектери илинип, килем төшөлүп, аны бойлото ардактуу кароол тизилди. Мамлекет башчылары жана алардын жубайлары кыргыз өнөрпоздорунун коштоосундагы концерттик программаны көрүштү. Өлкө лидерлери мамлекеттик сапардын алкагында 27 январда тар жана кеңири курамда эки тарапты кызыктырган маселелердин кенен топтомун жана кызматташууну мындан ары тереңдетүүнүн келечегин талкуулашат. Бир катар документтерге да кол коюлат. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтар өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында Ата-Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барды. Ал 1916 жылы каргашалуу окуялардын натыйжасында каза болгондордун эстелигине гүл чамбар койду. Иш-чарада өзбек лидери, министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров коштоп жүрдү. Бишкек шаарында Кыргыз-Өзбек бизнес форуму жыйынтыкталды. Иш-чара Өзбекстанда президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алдында өттү. Анда экономикалык өнүгүүдө эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болуп, 168 миллион долларлык документтерге кол коюлду. Кененирээк кесиптешим Айжан Омолдошова токтолот. Бишкекте уюштурулган Кыргыз-Өзбек ишкерлеринин форуму эки өлкө ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоого өбөлгө боло турган аянтчы болуп калды. Буга далил катары ушул иш-чарага катышабыз деп дилгерлигин билдирген алдын ала 450 компаниянын катталгандыгы эле бул иш-чаранын өтө актуалдуу экендигинен кабар берип турат. Бул иш-чарага ошондой эле ишкерлик чөйрөдөн сырткары серепчилер, илим посттор жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышып, ортодо диалог түзүү боюнча аянтчада жолугушту.
Көп жылдан бери Өзбекстандын айыл чарба тармагынын өндүрүшүнө салым кошуп келген Азиз Шукуров жетектеген биримдик эми Кыргызстандагы өнөктөштөрү менен биргелешип иш алып барат. Өзбек ишкерлери алгач 100 гектар жерге мөмө жемиштерин көчөтүн отургузуп, келечекте логистикалык борбор жана бакча өсүмдүктөрүн кайра иштетүүчү ишкана курууну көздөйт. Мы пока что Ушул тапта кыргызстандык ишкерлер мөмө жемиштердин көбүн Өзбекстандан ташыйт. Мындан улам эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен биз ошол бага өсүмдүктөрүнүн түрүн Кыргызстандан эле өстүрүп, биргелешип иш алып барууну туура көрдүк. Албетте, бул жерде климаттык өзгөчөлүктөр бар. Бирок биз кайсы өсүмдүктү алып келип өстүрсөк жыйынтык берет деген маселени да такташып алдык. Алгач ар кандай түрдөгү алманын көчөтүн алып келип, сыноо этаптарын жаз айларында баштамай болдук. Бизнес форумга 150гө чукул ишкердик чөйрөлөрдүн өкүлдөрү келишкен. Алгач өлкөнүн инвестициялык дарамети жөнүндө даярдалган тасма көрсөтүлүп, бизнес кооперация жана экспорт багытында маалыматтар ачыкталды. Учурда өлкөдө өзбек капиталынын катышуусунда 60 ишкана иштеп жатат. Анын 22си биргелешкен ишканалар, 38и өзбек капиталынын толук катышуусу менен иш алып барат. Республика Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Кыргызской республики. Атамекендик экономиканы өнүктүрүүдө Өзбекстандан инвестицияларды, технологияларды жана компанияларды башкарууну тартууга кызыктарбыз. Өзбек бизнесине ар кандай сунуштарыбыз да бар. Өлкөгө болгон ишенимди бекемдөө, ачык айкын ишкерлик жана инвестициялык климатты түзүү аркылуу чечкиндүү чараларды көрүп жатабыз. Улуттук деңгээлдеги объектилерге ири көлөмдөгү инвестициялар үчүн колдоо чаралары жана коопсуздук кепилдиктери күчөтүлгөн. Стратегиялык инвестор өзгөчө макамын түзүү пландаштырылууда. Кезегинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкер чөйрөлөрүнүн ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн болуп көрбөгөндөй шарттар түзүлүп жаткандыгын Өзбекстандын президентинин администрациясынын жетекчиси Сардор Умурзаков белгиледи. Айтымында Кыргызстан менен Өзбекстандын эки тараптуу кызматташтыгы жаңы деңгээлге көтөрүлдү. На самом деле буга эки мамлекеттин лидерлеринин саясий эрки жана жеке көңүл буруусу көмөктөшүүдө. Бул абдан туура. Биз тарыхый окуянын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин мамлекеттик сапарынын алдында чогулдук. Бул сапар боордош элдердин өнөктөштүгүн жаңы сапаттык деңгээлге алып чыгат. Бүгүн бизде бири-бирибиз менен өз ара аракеттенүү үчүн болуп көрбөгөндөй шарттар түзүлдү. Саясий эрк биринчи натыйжаларды берди. Стратегиялык кызматташтыкты орнотуу үчүн алгачкы кадамдарды жасадык. Өткөн жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча эки мамлекет ортосундагы товар жүгүртүү 543 миллион 200 миң долларды түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 21%га өскөн. Алдыда эки өлкөнүн өндүрүшчүлөрүнүн, соода өнөр жай палаталарынын жана башка бизнес ассоциацияларынын ортосундагы байланыштарды активдештирүү зарылчылыгы бар. Ошол эле учурда кызматташуунун натыйжалуу механизмдерин түзүү, бюрократияны кыскартуу жана товарлардын, ошондой эле инвестициялардын эркин жүрүүсүн камсыз кылуу менен бизнес чөйрөлөрүнүн түз байланыштарын өнүктүрүү максаты бар. биздин байланышты өзгөртүш үчүн, жакшылатыш үчүн, ошо соода сатыкты көбөйтүш үчүн болуп аткан көйгөйлөрдү айтты. Ошонун ичинде жашыл коридор. Мына тез бузулуп кеткен азык-түлүк багытындагы продукцияларды өткөрүү боюнча. Экинчиси жанагындай өткөрүү пункттардын көбөйүшү. Алардын бүгүнкү заманбап шартка, талабына жооп берүүсү. Мына биз ушуларды көтөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө белгиленген көйгөйлөрдүн көбү жоюлуп, эки тараптуу долбоорлорду толук ишке ашыруу милдети турат. Дипломатиялык ошол кызматташтыгыбыздын ушул жылы 30 жылдык юбилейи болот. Мында дагы биз ойлоп атабыз, ошол кызматташтыктын ушундай ири иш-чаралардын негизинде президенттердин расмий сапарларынын алкагында эки бизнести да жолугушуп, ушу келечекте ири чоң долбоорлордун алкагында чоң секириктерди кылсакпы деген мааниде. Иш-чаранын алкагында экономикалык кызматташтыктын келечеги жана бизнес кооперация, экспорт багытында отурумдар, аймактык интеграция жана экономикалык өнүгүү темасында тегерек стол өттү. Баткен областы менен Фергана областы бирдикте бир канча жумуштарды алып барды. Бүгүнкү тегерек столдо дагы бири-бирибиз менен бир канча бизнес долбоорлорубузду ишке ашыруу боюнча сүйлөштүк. Жакында февраль айында азыр эки областтын ортосундагы атайын эксперттер түзүлүп, бир айдын ичинде иштеп чыгып, март айында биз эки областтын ортосунда бизнес форум өткөрө тургандарын пландаштырдык. Жалпы жонунан бизнес форумдун жүрүшүндө эки өлкө ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле өнүктүрүү багытында 168 миллион долларлык 11 документке кол коюлду. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлери өндүрүм ташууда жашыл коридор түзүүнү демилгелеп жатышат. Ишкерлер кеңешинин отуруму болуп, анда кызматташтыктын жол картасы талкууланды. Эң негизгиси буга эки тараптын кызыктар. Теманы Акмарал Сабатар улантат.
Ишкерлердин айтымында бизнес жаатында эки өлкө ортосунда потенциал абдан чоң болгону жол жоболорун макулдашып алуу зарыл. Мисалы кыргызстандык сүт азыктарын өндүрүүчүлөрдүн айтымында 2021-жылы кошуна өлкөгө болгону 2 миллион долларга экспорт болгон. Бул башка өлкөлөргө салыштырмалуу 13 эсеге аз. Учурда мүмкүнчүлүктөр түзүлсө эле 20 ишкана Өзбекстанга сүт азыктарын ташууга даяр. Мы провели 2 бизнес-поездки. Биздин ишкерлер буга чейин Өзбекстанга 2 жолу барып, ал жакта жаңы өнөктөштөр, дистрибьюторлор менен сүйлөшүп кайтышты. Анда биз кошуна мамлекет кызматташтыкка ачык экенин түшүндүк. Учурда өндүрүмдөрдүн баасы жана көлөмү боюнча бир катар сүйлөшүүлөр болууда. Бирок учурда тиешелүү жүктү ташуу өтүү үчүн жашыл коридор жок. Бул тез бузулуп кетүүчү өндүрүмдөр үчүн өтө маанилүү. Андыктан маселени эки өлкөнүн тиешелүү мекемелери бир жолго салса деген үмүтүбүз бар. Чечүүгө зарыл болгон айрым маселелер бар экенине карабастан эки өлкөнүн ишкерлери бир катар иш-чараларды чогуу чаран өткөрүүнү пландашкан. Алардын бири май айында Москва шаарында өтүүчү биргелешкен Караван Экспо ири көргөзмөсү. На 2023 года наши 2 планы. Быйыл биздин мекеме эки чоң планды ишке ашырууга белсенип турат. Бул эки тараптын биргелешкен көргөзмөсүн жогорку деңгээлде өткөрүп алуу жана Кыргызстандын базарларынын биринде ири дүкөн ачуу. Анда Өзбекстандын бизнес жана өнөр жай ассоциациясына кирген 140 компаниянын өндүрүмдөрү коюлат. Ишкерлердин айтымында Өзбекстанда Кыргызстандан алууга мүмкүн болуп, бирок ташылбай жаткан ар кандай товарлардын наркы 500 миллион доллардан ашат. Бул сүт азыктары, эт, ар кандай айыл чарба продукциялары, текстиль жана башкалар. Ал эми Кыргызстанда бул көрсөткүч 800 миллионго чукул. Бул каражаттарды эки тараптуу буруу үчүн биргелешкен жол карта иштеп чыгуу зарыл. Будем сотрудничать. Бул аянтча эки тарап үчүн тең өтө маанилүү. Биз ишкерлердин алакасын бекемдеп жана эки тараптуу соода айлантууну жогорулатууда мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү аракетин көрүүдөбүз. Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлери чогуу чаран иш алып барууга мүмкүн болгон тармактар арбын. Мисалы сүт, эт, айыл чарба өндүрүмдөрү, текстиль жана башкалар. Биз алардын баарын колдонуубуз зарыл. Мына бүгүнкү отурумду биз дагы бир жаңы форматта өткөзөлү деп атабыз. Ал форматыбыз кандай? Мурункудай баягы эле формалдуу өтпөй, буга чейин көптөр ошондой болуп калчу. Биз ошонун ички мазмунуна, маңызына кылып, анан кийин мамлекеттик органдарды чакырдык. Бизнесмендер дагы проблеманы көтөрүп, ошонун чечүү жолдорун айтып, кандайдыр бир мындай жыйынтык чыксын деп атабыз да. Ошондой эле ишкерлер эки өлкө ортосунда логистикалык хабтарды түзүү зарылдыгында белгилешти. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24. 580 окуучу билим алып жаткан Мурас айылдык мектеби өлкөнүн эң алыс каймагы Лейлек районунда орун алган. Бардык шарты бар, заман талаптарына толук жооп берген билим уясы. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапарында жетишилген макулдашууга ылайык. Бул өлкөнүн колдоосу менен курулган. Курулушу 8 ай аралыгында бүткөн мектеп элеттик балдардын сапаттуу билим алуусуна өбөлгө болуп келет. Дагы бир билим берүү мекемеси Самаркандек айылында салынган. Эки өлкөнүн достугун даңазалаган мектепке аймактык кабарчыбыз Максатбек Акылбеков барып келди. Жарык, жылуу шартта билим алуунун кубанычын мындагы ар бир окуучу кадырлап, барктарын жашырбайт. Класстар керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Бул Мурас айылдык мектеби өткөн жылдын апрель айында ачылып, Өзбекстан Республикасы тарабынан кыска убакытта салынып, пайдаланууга берилген. Эски мектепте 2 смена болгондуктан көптөгөн иримдерге, анан кружокторго жетишпей жатканбыз. Азыркы учурда жаңы мектепте 1 смена болуп, көптөгөн иримдерге катышып, алдыңкы сынактардан биринчи ордундарды алып келе жатабыз. Азыр бүт баардык шарттар берилди, душ, раздевалка бүт баардыгы бар. Активист залда иштетүүгө толук камдуу шарттар менен берилди. Бул нерсе ушул эки элдин достугун бекемдөө үчүн курулган мектеп болуп эсептелип калды. Буга чейинки айылдагы эски мектеп Союз мезгилинде ашар жолу менен салынгандыктан дээрлик шарты жок болгон. Класстар тар, окуу куралдары да жетишсиз эле. Андыктан чек ара аймагында жашаган келечек ээлеринин татыктуу билим алуусу үчүн шарт түзүү максатында достук алаканын бекемделиши үчүн бул мектепти куруу демилгеси колдоого алынган. Ушул 9 ай ичинде 120га жакын Өзбек Республикасынын жарандары, ошондой эле биздин жергиликтүү элдерден бир 40-50 жумушчулар менен биргеликте иштеп, өтө бир жакшы достук деген достукта бир жакшы мамилени түзүп алды десем жаңылышпаймын. Ошондон бери дагы бул курулушту куруп кеткен Өзбек Республикасынын жарандары менен бүгүнкү күнгө чейин
ар тараптан биз байланышып келебиз. Мектеп 3 кабаттан туруп, ичинде бардык шарттары жана дагы балдардын чыгармачылыгын өстүрүү максатында ар түрдүү ийримдер уюштурулган. Жаңы технологиялардын жардамы менен сабактар окутулуп, билим сапаты да жакшырган. Эки мамлекеттин ортосундагы достук аябай бекемделип, карым-катнаш жогорку деңгээлине жетип отурат. Биздин Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстан президентине чоңдон чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошолордун демилгеси менен бизде айыл жергесинде тоолуу аймакта ушундай заманбап үлгүдөгү мектеп салынды. Бардыгыбыз каалайт элек ушул чегарага жакын жерлерде эч качан уруш жаңжал болбосо, дайыма тынчтык орноп, ушинтип мамлекеттер арасындагы ынтымак бекемделе берсин. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык жакшы жолго коюлууда. Алсак, буга чейин Баткен облусундагы Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган Сох-Рыштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чегара бекеттери ачылган. Натыйжада анклавдагы жарандар 4 сааттык жолдун ордуна 1 саатка жетпеген аралыкта каттоого мүмкүнчүлүк жаралган. Максатбек Акылбеков, Бактек Нышанбай уулу, Ала Той 24, Баткен облусу. Кыргыз менен Өзбек бир тууган эл. Эзелтен кыз алышып, куда күткөн тамыры терең, тарыхый байланышы бекем. Коңшу мамлекеттен келип, Кыргызстандын жарандыгын алып, социалдык маанилүү долбоорлорду ишке ашыргандардын арасында Диляра Акмалова да бар. Ал карылар үйүн негиздеген учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга да көмөк көрсөтөт. Карысы бардын ырысы бар Диляра Акмаловага карылар үйүн ачуу ниети оңой эле келген жок. 8 жыл мурда бизнесинен ажырап карызга баткан. Дал ошол оор мезгилде ага рак оорусуна чалдыккан, карыяны багуу сунушу түшкөн. Дарыгерлер анын 1-2 жума гана өмүрү калганын айтышкан. Мен айттым, сизде канча жашасаңыз менде төлө зарплатам болот экен, мен канча проблемам решить этем деп. Десем, или бул Кудайдын бир немесиби билбейм. Ошондон баштап бул киши мен аны бир 3 ай карадым да, 3 ай туура карадым. Перед уходом мага айтты да, сен мындай жумушту таштаба. Мен сага айтканымды кылдым дейт. Сен меникинин мындай жумушту, мындай адамдарга жардам бер. Сен жүрөгүң абдан чоң. Мындай мээримди сен бергениң, я буду очень рад деп көзүн жумду. Диляра айымдын улгайган адамдарга кызмат көрсөткөн 5 үй бар. Ар биринде 10дон ашуун адам жашайт. Өзү Кыргызстанда төрөлүп, 13 жыл Өзбекстанда жашап, ошол жерде турмушка да чыккан. Кызымды деле мен келип нарынга бердим. Актала. Сүйүнүп атам. Күйөө балам золотой, молодец, рахмат. Кызымды сыйлайт, маны сыйлайт, кудагымын, молодец. Аябай мен разымын. Биякта азыр мен даже кубанам да, сүйүнүп жашайм. Мен өзбек болуп туруп, Кыргызстанда жашайм, орусча билем. Диляра Акмалова 3 баланын бактылуу энеси. Кызы Зухра апасынын ишин улантууну көздөйт. Сабагынан тышкаркы бош убактысынын көбүн ушул үйлөрдө өткөрөт. Азыр мен Евразийский университетте окуйм, 3-курс. Күчүбүз жеткенче пока апама жардам берип жүрөм. Уже анан все равно мен таштабайм бул жумушту. Үйдө отурбайт апам барбир. Ал больницада жаткызады эле, мен барышым керек жумушка деп кетет да. Бул жумушта вообще таштабайт да. Булар деле аябай жакшы көрөт. Эзелтен эки элдин кыз алышып, куда күткөн тамыры терең тарыхый байланышы бар. Учурда социалдык багытта алаканы өнүктүрүү аракети көрүлүп жатат. Эки өлкөнүн тиешелүү министрликтери миграция жаатында кызматташуу боюнча меморандум кабыл алганы турат. Миграциялык алдын алууга даярдоо боюнча аларда центр ачылган болчу. Мисалы Москвадагы Сахарованын бир филиалы. Ошол центр учурда кандай иштеп атат? Бизде Кыргызстанда да ошону ачсак болобу? Ушул жааттарда биз барып алардын тажрыйбасы менен бөлүшүп келгенбиз да. Ошол багытта азыркы учурда алар менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюунун долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Мамлекеттер ортосундагы көп кылымдык тарыхка, жалпы каада салттарга, маданий, руханий мурастарга негизделген бир туугандык мамилеси күч. Өз кезегинде Диляра Акмалова да эки элдин ортосундагы достук мамиленин үлгүсүн көрсөтүүдө. Айым ушу менен эле токтобойт, коомдук фондун кеңейтип кароосуз калган балдарга дагы көмөктөшүүдө. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Той 24. Yeah.